Саламатсыздарбы? Биз бүгүн дагы изилдөө усулдары деген сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адабияттарды окуу жана адабияттарды колдонуу деп аталат. Ар кандай эле изилдөө жүргүзгөндө биз ошол изилдөөбүздүн теориялык базасын түзөбүз. Теориялык пайдубалын деп койсок болот. Бул пайдубалды түзүш үчүн албетте этнографтарда ар кандай изилдөө иштерине кайрылат. Китептерди өзүнүн темасына байланыштуу макалаларды окуп, анан ошонун негизинде изилдөөнүн теориялык пайдубалы түзүлөт. Бирок биз мурдагы сабакта айтып кеткендей, адабияттарды колдонуу дагы ошол эки багытта жүргүзүлөт: индуктивдүү же дедуктивдүү. Эгерде биз индуктивдүү усулду алып карасак, анда адабияттарды колдоо бул маалымат жыйналып өткөндөн кийин ошо талай изилдөө ишинин жыйынтыгы толук топтолгондон кийин ошол талай ишинде топтолгон маалыматтардын негизинде теориялык пайдубал түзүлөт. Башкача айтканда, биринчи адабият окулбастан адабият изилдөө иши бүткөндөн кийин окулуп, көбүнчө теориялык адабияттар, анан изилдөөнүн теориясы түзүлөт. Ал эми биз айтып аткан дедуктивдүү усул деген усул менен карасак, анда албетте биз салага барарга чейин эле өзүбүздүн изилдөө сурообузду түзүп, өзүбүздүн божомолубузду, илимий божомолубузду, гипотеза деп коебуз, ушуну түзүп, андан кийин ошол теориялык адабияттарга байланыштуу өзүбүздүн теориябызды түзүп алып туруп, анан барабыз талай ишине. Ал жерге барганда жөн эле ошол топтолгон маалыматтар аркылуу ошо теорияны текшеребиз. Бул теория бизге жарайт же жарабайт, ушуну түшүндүрө алат же түшүндүрө албайт, же болбосо ошол теорияны жаңы мисалдар менен, жаңы усулдар менен, мүмкүн жаңы көрүнүштөр менен толуктайбыз. Бул эми эки жолу. Биз көбүнчө ошо талай изилдөөлөрүн антропология программасынын студенттерин окутуп жатканда көбүнчө ушу дедуктивдүү усулду колдонобуз. Ал эми чындыгында этнографияда индуктивдүү жол менен барган бир топ жеңил. Анткени дедуктивдүү жол менен барганда сиз биринчи теорияларды абдан көп окуп, анан кандайдыр бир теориялардын таасиринде калып, көп нерселер талаа ишинде байкалбай калышы мүмкүн. Бирок эки жол тең эле колдонулат. Эки жол тең эле биз үчүн жемиштүү болот деп айтсак болот. Эми экинчи маселе адабияттарды колдонуу жана ошо теориялык пайдубалды түзүүдө негизги нерсе бул адабияттарды окууга келип такалат да. Биз адабияттарды кантип окушубуз керек, аларды кантип талдашыбыз керек, негизи эле кандай нерселер илимий адабият болуп эсептелинет, аны кантип жазып алышыбыз керек деген сыяктуу суроолордун үстүнөн ой жүгүртүшүбүз керек. Эң биринчи кезектен адабият эмне үчүн окулат деген суроого жооп берсек да. Адабият окуунун бир топ мааниси бар. Биринчи кезекте адабият бул ошол сиз изилдеп жаткан тема боюнча жаңы, сиз билбеген жаңы идеяларды бериши мүмкүн. Андан кийин биз өзүбүз изилдөө жүргүзгөндө, сурообузду тандаганда, биз суроону жөндөн жөн эле кое бербейбиз. Буга чейин суроо кимдер тарабынан изилденген, кайсы суроолорго жооптор бар, жооптор уже алынган. Анан биздин изилдөөбүз ушул изилдөөгө кандай салым кошо алат деген сыяктуу суроолордун үстүнөн ойлонушубуз керек. Ошондуктан адабияттарды окуу биздин тема боюнча түшүнүгүбүздү кеңейтет деп айтсак болот да. Ушул жагынан алганда, кийин эгерде биз изилдөө жүргүзүп жатканда ар кандай усулдарды колдонсок жана буга чейинки изилдегендердин кандай усулдар колдонгонун билсек, анда биздин изилдөө усулдарын колдонуубуз дагы бир топ натыйжалуу жыйынтыктарын бериши мүмкүн. Андан сырткары сиз окурманга дагы ушул теманын изилдөө тарыхы боюнча маалымат бере аласыз, эгерде адабияттар менен тааныш болсоңуз. Бул деген албетте абдан маанилүү, анткени сиз изилдеп жатканда бүгүн эле чыга алып жаңы нерсени баштап аткан жок экениңизди билишиңиз керек да. Ошон үчүн
деги эле бул маселе буга чейин кимдер тарабынан изилденди, кандай деген суроолор изилденди деген сыяктуу изилдөөнүн тарыхы жөнүндө кыскача кеп кылууга туура келет. Бул ар бир макалада жана китепте атайын орун берилүүчү нерсе. Ошон үчүн биз адабияттарды окуйбуз. Андан сырткаркы эң негизги нерсе бул биздин изилдөөбүздүн мааниси кандай? Деги эле бул орчундуу буну изилдөө керекпи, керек эмеспи деген суроого жооп бериш үчүн дагы биз адабияттарды окушубуз керек. Анткени ошол адабияттардагы изилденген нерселерди көрүп, жана изилденбеген нерселерди көрүп, ошол биз изилдеп жаткан суроого карата карама каршы пикирлер бар экенин билип гана биз өзүбүздүн изилдөө суроолорубузду кое алабыз. Башкача айтканда, биздин изилдөө суроолорубуз ушул тема боюнча жаңы суроолорду коюп, жаңы жоопторду, жаңы ой пикирлерди алып келе турган эмгек болушу керек. Ушунусу менен албетте биз изилдөөгө кандайдыр салым кошкон болобуз. Эми биз изилдөө жүргүзүп жатканда кандай адабияттар окулуш керек жана алардын мааниси канчалык деген суроого келсек. Изилдөөдө албетте бул эң биринчи кезекте илимий макалалар, илимий китептер окулушу керек. Анткени биз талдоо жүргүзгөндө, ошо илимий талкуу жүргүзгөндө ошо илимий макалаларга таянып, ошолорду талдап жүргүзөбүз. Ошол эле убакта биз эч убакта мындагы басма медиа деп атпайбызбы, маалымат каражаттарында басылган макалаларды дагы четке какпашыбыз керек. Анткени ал коомдо ушул маалымат каражаттары аркылуу ошол суроо талкууланып жатса, демек бул талкууда ошол суроого карата кишилердин пикирлери же коомчулуктун пикири жарыяланышы мүмкүн. Ошону биз билишибиз керек. Ошол өзү бул маселенин канчалык орчундуу экендигин көрсөтүшү мүмкүн. Бирок бул биздин илимий талкууда мисал катары гана колдонулат. Биз аны эч кандай илимий факт же илимий бир жыйынтык катары карабайбыз. Андан сырткары усулдар боюнча адабияттарды окушубуз керек. Анткени биз изилдөөбүз ар кандай усулдарды колдонуу менен ишке ашат. Демек, усулдарды колдонуу менен биз ошол усулдарды кантип колдонушту билишибиз керек. Жана буга чейинки изилдөөчүлөр ушул суроону изилдеп жатканда кандай усулдарды колдонгон, алардын кайсынысы жемиштүү болду, ушуларды билсек, өзүбүздүн усулдарды тандаганга бир топ жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет да, же болбосо ушул туура жолго салат деп айтсак болот. Бирок этнографиялык изилдөөлөрдө кээ бир учурларда ошол илимий макалаларга караганда башка түрдөгү адабияттар дагы маанилүү болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн документалдуу адабияттар деп койсок болот. Кандайдыр реалдуу нерселерди чагылдырган же реалдуу кишилердин жашоо турмушун чагылдырган адабияттар дагы абдан маанилүү болуп калат. Анткени кээ бир учурларда биз теорияга таянып жатып, ошол нерсенин коомдого таасирин изилдеп жатып, ошол нерсенин өзү эмне экенин көп көңүл бурбай калабыз да. Ошон үчүн биз документалдуу адабияттарда негизи биз изилдеп жаткан нерсенин өзүнүн көрүнүшүн таба алабыз. Мындай нерселер көркөм адабияттарда да болушу мүмкүн. Ошол үчүн биздин адабияттарды окуубуз жалаң эле илимий адабияттар, усулдук адабияттар же болбосо кандайдыр бир булактар менен эле чектелбеш керек да. Бирок албетте баардык эле учурда эмес, кээ бир учурларда, мисалы үчүн биз баңгезаттарды колдонуу боюнча көптөгөн антропологиялык изилдөөлөрдү билебиз. Аларда изилдөөчүлөр жазып жатканда ошону изилдеген бир окумуштуу өзүнүн тажрыйбасынан алып айтат да. Мен академиялык изилдөөлөрдө, илимий изилдөөлөрдө алардын өзү жөнүндө, булардын өз жашоосу жөнүндө эч нерсе тапкан жокмун дейт. Анан менин жетекчим мага деген, сен бул илимий макалаларды эле окубай, мындай көркөм чыгармаларды оку деп сунуш берген дейт. Ошол чыгармаларды алардын турмушу так чагылдырган деп айтат. Демек, бул биз ошол чөйрө боюнча, ошол топ боюнча жалпы маалымат алуу үчүн дагы кээ бир маалыматтар биз үчүн абдан баалуу болушу мүмкүн. Ушул нерсеге көңүл бурсак да. Эми кийинки суроо адабияттарды окуу боюнча бул адабияттар кантип окулат жана кайсы изилдөөнүн кайсы баскычында буларды окуп, буларды билүү маанилүү деген суроого келсек.
адабияттарды окуу негизи изилдөөнүн башынан аягына чейин уланышы керек, изилдөө бүткөндөн кийин да уланышы керек. Адабияттарды окууда бир нече бир бөлүктөргө бөлсөк болот. Мисалы үчүн башында кантип окулат адабияттар? Башындагы адабияттарды окуунун, изилдөө башталып жаткандагы адабияттарды окуунун мааниси биз үчүн канчалык маанилүү? Бул кезде бизди негизги кызыктырган нерсе биздин изилдөө сурообузду түзүү болуп эсептелет. Ошон үчүн башында биз адабияттарды окуп жатканда өзүбүздүн изилдөө фокусубузду аныктаганга аракет кылабыз да. Башкача айтканда эмнелер жасалды, эмнелер жасала элек, эмне деген карама каршы пикирлер бар ушул тема боюнча. Жана ошол мен изилдеп жатсам, мен жаңы бир ойлорду, жаңы бир пикирлерди, жаңы суроолорду жана жоопторду алып келемби деген суроонун үстүндө ой жүгүртүшүбүз керек. Демек, адабияттарды окуп жатканда башында көбүнчө ушундай нерселер үчүн окуйбуз да, ушундай суроолорго жооп алыш үчүн окуйбуз. Жана ошондой эле адабияттарды окуу изилдөөнүн жүрүшүндө деле уланат. Анткени биз изилдеп жатканда ар кандай усулдарды колдонуп жатып, ар кандай бир кыйынчылыктарга туш келишибиз мүмкүн. Же болбосо ошо изилдөө жөнүндө кеңири маалымат алыш үчүн бирөөлөрдүн иштерине кайрылыш керек болот. Ошондо изилдөө учурунда биз ошо изилдөөнүн жүрүшүнө байланышкан маселелерди чечүү үчүн дагы адабияттарга кайрылганга туура келет. Андан кийин изилдөө бүткөндө деле бул ишибиз улантылат. Анткени изилдөө бүткөндөн кийин биздин изилдөө кандай таасир этип жаткандыгын дагы байкашыбыз керек. Биздин изилдөө ошо жаңы, эгерде идеялар, жаңы суроолорду алып келсе, ошого карата коомчулуктун реакциясы же ошо илимпоздордун реакциясы кандай болуп атат, деги эле биз күткөн жыйынтыктар же биз күткөн нерселер ишке ашып жатабы, ошо биз жаңы нерсе алып келдик деп ойлоп атабыз, ошолор чындыгында эле ишке ашып жатабы, ошолорго көңүл бурушубуз керек да. Анан дагы башка изилдөөчүлөр кандай нерселерди ачып жатышат, ушуну дагы биз билишибиз керек. Эми изилдөөгө адабияттарды топтоп жатканда биз негизи адабияттарды кантип тандайбыз? Эң биринчи кезекте биз өзүбүздүн жетекчилер менен же ошо илимий эксперттер менен кеңешишибиз керек. Анткени алар, мисалы үчүн илимий жетекчилерибиз бизге караганда көп билишет да. Анан алар кайсыл адабияттар ушул тема боюнча бир классикалык адабияттар болуп эсептелгенин жакшы билишет. Алар ошондой адабияттарды бизге сунуш кылышы мүмкүн. Андан кийин сиз эгерде бир адабият тапсаңыз өзүңүз темаңыз боюнча, ошол адабиятта окуп жатканда эң аягында ар дайым адабияттардын тизмеси берилет. Ошол тизмени карап көрүп, дагы биздин өзүбүздүн изилдеп жаткан сурообузга байланыштуу кызыктуу бир китептерди тапсак болот да. Ушул дагы бир ыкма болуп эсептелет. Ошентип биз адабияттардын тизмесин түздүк. Ушу тизмени түзүп жатып, башка кишилердин изилдөөлөрүн окуп жатып, ошол жерде кайра кайталанган авторлорду көрүп атабыз. Ошондой адабияттарды дагы киргизебиз. Ошентип тизмесин түзүп алып, анан кийин адабияттардын тизмесин түзгөндөн кийин алардын эң акыркылары кайсылары, ушуга көңүл буруш керек. Булар качан жазылган? Эң акыркы жазылгандары бизге көбүрөөк ошо изилдөөнүн жүрүшү жөнүндө, ошол изилденип жаткан суроонун изилдениши жөнүндө жаңы маалыматтарды бериши мүмкүн. Ошентип биз адабияттарды тандайбыз. Анан адабияттарды тандагандан кийин өзүнчө бир каталог түзүп алган жакшы. Башкача айтканда, бир кагаздарга биз атайын ар бир адабият боюнча маалыматтарды топтойбуз. Ал жерде автордун атын, макаланын же китептин атын жазабыз, басылган жери, басылган жылы кайсы басмадан чыккан, ушулар жөнүндө маалыматты кагаздарга топтоп жазабыз. Эгерде бул китептин главасы болсо, анда китептин аты эмне, редактору ким, бул кайсы жерде басылган деген сыяктуу, кайсы жылы деген сыяктуу маалыматтарды жазабыз. Ал эми макала болсо, бул эгерде журнал гезиттерде жазса, бул кайсы журнал, анын кайсы номеринде жазылган, кайсы жылы чыккан ал журнал, анын кайсы бетинде чыккан деген сыяктуу маалыматтарды жазып, анан кийинки бетине
мисалы үчүн бир жак бетине ушул маалымат жазып, ал эми кийинки бетине ошол китептин же макаланын кыскача мазмунун жазып топтойбуз. Бул кандайдыр бир өзүнүн тема боюнча адабияттардын каталогу деп атасак болот да. Андан кийин адабияттарды окууга келгенде биз адабияттын чыкканы же анын аты жөнүндө гана маалыматтарды жыйнабастан аны мазмунун окуп чыгыш керек. Көбүнчө биз изилдөө жүргүзүп жатканда адабияттардын тизмеси өтө узарып кетет, өтө көп болуп кетет. Ошон үчүн кээде биз тез окуганга мажбур болобуз да. Ошол тез окуунун ыкмасы кандай болуш керек? Кантип тез окуп алсак болот деген сыяктуу суроолорго жооп беришибиз керек да. Эң биринчи кезекте биз ошол автордун китебинин кириши бөлүмүн биринчи атын карайбыз, автордун атын жазабыз, андан кийин ошол китептин кириши бөлүмүн караш керек. Кириши бөлүмүндө ар убакта изилдөөдө коюлган суроолор жана автордун кыскача ошол суроого карата жообу жазылган болот. Ушуну караш керек. Анан корутундуу бөлүмдө ошол суроого карата кандай жыйынтык чыгарылганы жазылат, ушуну караш керек. Анан ар бир китепте анын китептин кыскача мазмуну же абстракт же макаланын кыскача мазмуну болот. Ошону окуп чыксак, бул китепте эмне деген маселелер каралгандыгын биз так түшүнөбүз. Андан кийин ар бир китептин мазмуну берилет. Ошол мазмундун ар бир аталышын карап чыгып, ар бир бөлүгүнүн аталышын карап чыгып, ошол бөлүктүн ичинен бизге темабызга жакын бөлүктү тандап алып, параграфпы же главабы тандап алып, анан ошону окуп чыксак болот. Бул бизге адабиятты тез мазмунун тез таанышуунун жолу деп айтсак болот да. Ушундай ыкмаларды колдонуп биз адабияттарды жана адабияттар жөнүндө маалыматтарды топтосок болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.